Бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп жаткандай соц тармактарда ар кандай агрессивдүү маскалар, берекс менен, ар кандай кислоталар менен, сода менен толуп кетти. Келиңиздер, андан көрө мен сиздерге бүгүн үй шартында зыян келтирбеген жана ошондой эле пайдалуу болгон чистканы үйрөтөм. Глинадан 1 аш кашык салдык. Демделген көк чайдан 2 чай кашык салабыз. Масло чайного дерева 2 тамчы кошобуз. Массабыз ушундай суюк эмес же коюк эмес, сметанадай болуш керек. Таза жуулган бетибизге бул массаны коебуз. Бетке сүрүлгөн нерсе эч кандай кожага агрессивдүү таасир кылбаш керек, ачыштырбаш керек дегендей. Бул маска получается биздин өлүк клеткаларды кетирет, кожаны тазалайт жана жаңыртат. Бул чисткадан кийин сиздер көйгөйүңүздөргө жараша агартуучу, успокаивающий, ошондой эле нымдаштыруучу, питательный маскаларды жасасаңыздар болот. Азыр мен агартуучу масканы жасашты үйрөтөм. Буга бизге керек болот сүт, рисовая мука жана бал. Рисовая мукадан 1 аш кашык салабыз жана буга 1 аш кашык сүт кошобуз. Массабыз ушундай кашаобразный болуш керек. Жарым чай кашык бал кошобуз. Бул масканын курамындагы күрүчтүн крахмалы терини 1-2 тонго агартат. Ошондой эле сүт жана балдар бул терини нымдаштырат, агартат, ошондой эле успокаивающий касиетке ээ. Бул масканы терибизде 20 мүнөттөн 30 мүнөткө чейин калтырабыз жана жумасына 2 жолу колдонсок болот.